урматтуу балдар, кыргыз адабияты сабагыбызга кош келиптирсиңер. Бүгүн биз силер менен белгилүү акын Жеңи Жоктун өмүр таржымалына жана акындык тагдырына кайрылмакчыбыз. Анда эмесе көңүл коюп жакшылап угуп турасыңар. Биз бүгүн алгач ушул Жеңи Жоктун өмүр жолу менен таанышкандын алдында төмөнкүдөй сабагыбызга максат коюп алалы. Жеңи Жоктун өмүр таржымалы менен толук таанышасыңар. Акындын башынан кечирген оор күндөрүндө майышпаган кайраттуулугу, жашоого болгон сүйүүсү, акыйкаттыгын ар бир кадамынан билебиз. Жеңи Жоктун өмүр жолун таанышуу аркылуу биз адептүүлүккө, ыйманга, жашоону сүйүүгө тарбияланабыз балдар. Таластан чыккан Жеңи Жок Ак Калпак кыргыз жеринде тайма шарга теңи жок. Аксыдан чыккан Жеңи Жок Ак Калпак кыргыз элинде айты шарга теңи жок деп улуу акын Жеңи Жоктун өз аты өтө көкө уулу болгон. Өзү жашаган мезгилде белгилүү төкмө акын катары мына ушундай лакап менен жумурай журтка таанылган. Азыр анын калтырып кеткен мурастары бизден кийинки муундар да окуп көптөгөн таалим тарбия алып келатышат. Анткени анын ырлары маанилүү, баалуу жана кайталангыс мурас катары эсептелинет. Биз дагы бүгүн акындын өмүр таржымалын таанышуу аркылуу андан кийин анын чыгармаларына кезек беребиз. Кыргыз элинин ак таңдай акыны Жеңи Жоктун өз аты өтө көкө уулу. Ал 1860-жылы Таластагы Сарыкөбөн деген айылда туулган. Ата энесинен эрте ажырап, 3 тууганы менен томолой жетим калышат. Алар эптеп жан багып, курсагын тойгузуп жашап жүргөн мезгилде өтөнүн колуна жара чыгып, айыкпаган жерлери ала болуп калат экен. Өтөнүн атасы көкө Таластагы Кара Буурадан эле. Ал эми апасы Алтынай Аксыдагы Кара Суу деген айылынан болгон. Кийинчерээк өтөнүн бүткүл өмүрү мына ушул Кара Суу айылында өткөн. Таластагы Ташкара аттуу бий бир күнү тойдо кемегеде колу ала болгон баланы көрүп калат да, тетиги баланы жоготкула. Мындай бала ала оорусу менен менин элимди бузат. Кара Буура суусуна таштап жибергиле. Бир жетим менен менин элим көбөйүп же азайып кетпейт деген экен. Ошондо Ташкаранын эки жигити өтөнү Кара Буура суусуна ээрчитип барып ыргытмакчы болгондо өтө аксыда тайекелери бар экенин, эптеп суудан өткөрүп койсо качып кетерин айтып жалдыра ыйлайт. Ошондо баланын жаштыгына боору ууруган жигиттер аны суудан өткөрүп коюшат дагы аксы тарапка мал айдаган адамдарга кошуп коюшат. Мына ошентип кайра экинчи кайтып келбеген. Эгер кайра кайтып келе турган болсоң, сага эле эмес, Ташкара бизге дагы зыян келтирет деп балага түшүндүрүшөт. Ошентип өтө ошондон баштап аксы жергесин жердеп калган экен өмүрүнүн аягына чейин. Жеңи Жок аксыга келген соң тайекелеринин жардамы менен айыкпай калган оорусунан толук айыгып, айылдагы молдодон арабча кат таанып окуй баштайт. Айыл аралап жомокчу ырчыларды ээрчип жүрүп жамактатып ырдоо өнөрүн дагы үйрөнөт. Бир күнү Кербендин базарында жашы бир топко барып калган Нурмолда аттуу ырчы менен айтышып калат. Аны менен тең тайлаша айтышкандыктан эл жаш баланы ошол чөлкөмдөгү аттуу баштуу ырчысы Нурмолдо менен тайманбай айтышканына таңданышат да, бу бала кайдан келген тапан эле? Нурмолдону сөз таптырбай жеңди го. Жеңи Жок кемсел кийген тапандын чын эле таланты бар экен, дешип деп үйлөрүнө кайтышат. Ошондон баштап баягы Нурмолдо менен айтышкан Жеңи Жокпу деген лакап менен жүрүп отуруп, акыры анын өтө аты өчүп, Жеңи Жок атанып кеткен экен. Кийинчерээк акындык өнөрдү мына ушул Нурмолдодон дагы үйрөнүп, Нурмолдонун шакирти катары дагы таалим алгандыгын биз айрым маалыматтардан билсек болот.
Мына ошентип жеңи жок бала кезинен таластан жай таппай, акыры өзүнүн тайкелерине аксы тарапка келип, ошол жерде өмүр бою жашоосун кечирген. Анын бизге калтырган абдан көп чыгармалары бар. Бирок ошонун ичинен биз дайыма эл арасында ырдалып жүргөн мыкты ырлары деп төмөнкүлөрдө дагы эсептейт экенбиз балдар. Балалык деген ыр бар. Бул балалык ырында жашоонун кымбаттыгын 1 жаштан баштап 100 жашка чейинки ар бир жаштын өзгөчөлүгүн таржымалдап ырдаган. Андан кийин Дүнүйө деген ыр бар. Дүнүйө деген ырында бардык эле акын жазуучулардай болуп, тиги дүйнө менен, андан кийин бул дүйнө же болбосо байлык менен баягы жакшы жашоонун ортосундагы байланышты кеңири чагылдырган. Аккан суу деген ыр бар. Аккан суу ырында суунун ушунчалык баягы пайдалуулугун, жер астынан оргуп чыккан аккан суунун жан жаныбар эмес, жансыз нерселерге дагы бүтүндөй ааламга абдан пайдалуу экендигин саймедирип 7 күнү 7 түнү ырдаган. Акындын андан сырткары накыл сөздөрү, санаттары, термелери дагы биздин азыркы жаш жеткинчектерге өтө таасирдүү деп айтсак болот. Бул ырларында эмгекке, намыстуулукка, өмүрдү барктоого, турмуш тиричиликке бышык болууга, ыймандуу болууга үгүттөп ырдайт. Мына ошентип жеңи жок өтө көкө уулу 1918-жылы 58 жашында оорунун айынан каза болгон. Анын сөөгү өзүнүн айылында коюлуп, азыркы Кара Суу айылында. Акындын өмүр таржымалына арналган атайын музей Кара Суу айылында ачылган. Акындын атын алып жүргөн бир канча мектептер дагы, көчөлөр дагы бар. Жеңи жок көп кырдуу таланттын ээси. Ал төкмө акын, айтыш өнөрүнүн ээси, арабча жаза билген сабаттуу, устат бир канча шакирттерди өстүргөн жана дастанчы катарында белгилүү экен. Жеңи жоктун бизге калтырып кеткен ар бир ыры бизди кайратмандыкка, акыйкаттуулукка, ак сүйлөөгө, эмкекчилдикке, сөз өнөрүн баалоого, эне тилди сүйүүгө тарбиялап турат. Башынан канчалаган оор кыйынчылыкты көрсө дагы бала кезден тың, чыйрак болуп, эч качан майышпай, улам алдыга гана үмүт менен кадам шилтеген акындын ушундай чыйрактыгын, анын татаал тагдыры менен дагы биз толук таанышып чыктык. Анда балдар, акындын ушул өмүр таржымалы боюнча биз жыйынтыктоочу суроолор менен алган билимдерибизди бышыктап алалы. Анда биринчи суроого кезек берели. Жеңи жок кантип аман калган дейт. Эстедиңер, башында мен өмүр баянын айтканда айттым. Албетте, жеңи жок баягы ала оорусу менен ооруп калгандыгына байланыштуу аны Ташкара би ыргытып деп, Кара Буранын суусуна ыргытып ийгиле дегенде эки жигити анын жаштыгын аяп аксы тарапка кое беришкен. Мына муну биз жакшы билебиз. Андан кийинки экинчи суроо: өтөгө эмне үчүн жеңи жок деген ат ыйгарылып калган? Мунун себеби эмнеде экенин дагы силер жакшы билесиңер балдар. Жеңи жок кемсел кийип алып, жаш болсо да белгилүү акын Нурмолдо менен тайманбай айтышкан өткүрлүгүн, сөз мөөрдүгүн, чечендигин эске алуу менен эл таңданып, аны жеңи жок кемсел кийип алган бала деген лакап менен барып акыры жеңи жок аталып кеткен экен. Кийинки сурообуз: жеңи жоктун туулган айылы кайсыл айыл? Эстеп көргүлө. Жеңи жок бул Талас өрөөнүндөгү Сары Көбөн деген айылда туулган. Жеңи жоктун ырларын атап бер. Кайсыл ырларын биз жана айттык, эсиңерде болсо. Жеңи жоктун Аккан суу, балалык, дүнүйө, анын санаттары бар, насааттары бар, термелери бар, жана башка толтура ырларын биз жакшы билебиз. Улуу төкмөнүн бизге калтырган эң сонун мурастары бар. Таалим тарбияга абдан бай чыгармаларын биз ар дайым окуп, өзүбүзгө, жан дүйнөбүзгө азык алышыбыз керек. Мына силерге дагы арнаган төмөнкүдө сонун саптар бар экен. 9 болгон жылдыздын, туйгуну болгон кыргыздын, 7 болгон жылдыздын, 7 болгон кыргыздын, сабы болгон кылычтын, сазы болгон кыргыздын, учу болгон кылычтын, уулу болгон кыргыздын дейт. Мындай эл үчүн, жер үчүн кызмат кылган мыкты уул кыздардан болуп чоңойгула деген эң сонун асааттары бар. Бул жеңи жоктун бир эле айтып кеткен ыры, мындай акындын санат насаат ырлары абдан толтура экен. Биз зерикпей ошонун ар бирин окуп үйрөнүүгө
аракет жасап көрөлүк, балдар. Андан кийинкиси бул жеңи жоктун өмүр таржымалы бизге кандай таасир берет жана тарбиялайт. Жеңи жоктун ырлары бизди адамгерчиликке, ыйманга тарбиялайт жана акын бул башка адамдардын эскерүүсүнө караганда анын ыры оозуна куюлуп тургандыгынан ушунчалык төкмөлүгү, таланты ашып ташып турганын байкайт экенбиз. Ал арабча окуган, билимдүү, түшүнүктүү адам болгон. Мындан биз билим алууга таасирленет экенбиз. Анын эл арасында айтышкан айтыштарында эч качан эч кимден жеңилбеген экен. Мына ушундан биз анын кашкөйлүгүн, көктүгүн, бир нерсеге максат койсо ошого жетүүгө аракет кылган максаттуулугуна тарбия алсак болот экен. Мына ушундай таасири бар экен. Демек, акындын ар бир чыгармасы бизди жакшы гана жактарга үндөп турарын билишибиз керек экен. Жеңи жок канча жашында каза болгон дейт. Эстеп көрсөңөр, жеңи жок балдар бул 58 жашында азаптуу оорудан каза болгон. Ошентип балдар биз жеңи жоктун дагы өмүр таржымалын толук тааныштык, үйрөндүк. Бул аксыдан чыккан жеңи жок, мына ушундай айтышарга теңи жок деп эл оозунда лакап болуп кеткен акындын ушунчалык таланттуулугун силер көрдүңөр, билдиңер дегендей. Анда эмесе бүгүнкү сабакка абдан активдүү катышып көңүл бурдуңар деп мен эсептеймин. Көрүшкөнчө кийинки сабакка чейин аман болуңар.